Саламатсыңарбы, урматтуу 3К, 3Е, 3Н9 тайпалары. Бүгүнкү турган темабыз армян жана советтик композитор Арам Ильич Хачатуряндын өмүрү жана чыгармачылыгы. Арам Ильич Хачатурян 1903 жылы 6 июнда Тбилиси шаарында туулган. Армян жана советтик композитору, дирижер, педагог жана коомдук ишмер. Арам Ильич Хачатурян бир топ коомдук жана музыкалык наамдарды алган. Алсак 1947 жылы РСФСРдын эл артисти, 1955 жылы армян эсеринин эл артисти, 1963 жылы грузин эсеринин эл артисти, 1973 жылы Азербайжан эсеринин эл артисти, 1944 жылы РСФСРдын маданиятына эмгек сіңірген ишмер, 1938 жылы армян эсеринин маданиятына эмгек сіңірген ишмер, 1967 жылы өзбек эсеринин маданиятына эмгек сіңірген ишмер, 1954 жылы эсеринин эл артисти деген наамын алган. Советтик композитор Арам Ильич Хачатурян Гнесин атындагы музыкалык техникумду 1929 жылы виолончель композиция боюнча бүтүрсө, 1934 жылы Москва консерваториясын Мясковскийдин классынан бүтүргөн. Хачатуряндын чыгармачылыгында аспаптык музыка өзгөчө орунга ээ. Ал Кавказ жана Закавказье элдеринин музыкалык фольклорун чебердик менен пайдаланган. Анын чыгармалары фантазиясынын байлыгы, обондуулугу, темпераменттүүлүгү менен айырмаланат. Хачатурян армян эсеринин мамлекеттик гимнин 1944 жылы, Гаене балетин 42 жылы, Бакыт балетин чыгармасын 1939 жылы, Спартак чыгармасын 1956 жылы жазып, ушул жылдары Кыргыз опера жана балет театрында 1969 жылы коюлган. Балеттерин 3 симфония, симфониялык поэмалар, би сюиталарын, аспаптык чыгармаларды, кантаталарды, хорлорду, спектакльдерди жазган. Алсак Лермонтовдун сөзүнө жазылган Маскарад, Шекспирдин сөзүнө жазылган Макбет, Король Лир, Погодиндин сөзүнө жазылган музыкасы Кремль, Курантар жана башка жана кинофильмдер үчүн да музыка жазган. Ал дирижер катарында белгилүү. 1950 жылдан Москва консерваториясында жана Гнесин атындагы институтта сабак берген. 1957 жылы СССР композиторлор союзунун секретары болгон. СССР жогорку советине 5 жолку депутат болуп шайланган. Лениндик сыйлыктын ээси 1959 жылы. Мамлекеттик сыйлык 41, 43, 46, 50, 71 жылга чейин. Армян эсеринин мамлекеттик сыйлыгын 1963 жылы лауреат наамын алган. 3 Ленин ордени, эмгек кызыл ту ордени менен сыйланган. Арам Ильич Хачатурян 1978 жылы Москвадагы ооруканалардын биринде көз жумган. Мынакей урматтуу студенттер, маалыматтар менен тааныштыңар. Видеороликти көрдүңөр, эми мына үй тапшырма. Деги эле бул Хачатуряндын чыгармаларынын өзгөчөлүктөрү. Бөлөк композиторлорго салыштырмалуу чыгармаларындагы эмнелер менен өзгөчөлүктөр бар экен чыгармаларында. Анан мен дагы бир үй тапшырма айтып коеюн силерге. Балеттери Гаене жана Спартак деген балеттери нечүн бул композитор балет жанрына көбүрөөк көңүл бурган. Гаене менен Спартак деген балеттери эмне жөнүндө баяндалат, маани мазмунун. Мына ушулар тууралуу үй тапшырма, ушуларды бышыктап, жакшылап үйрөнгүлө. Саламатта калгыла.